Бир туугандары атасынын малын Шекемге жайып кетишкенде, Ысрайыл Жусупка: "Бир туугандарың Шекемде мал жайып жүрүшөт. Барып келчи. Мен сени аларга жиберейин" деди. Ал ага: "Мен даярмын" деп жооп берди. Атасы ага: "Барып бир туугандарың аман эсенби, малы түгөлбү көрүп, мага жообун алып кел" деди. Ошентип аны Хеброн өрөөнүнөн жөнөттү. Жусуп Шекемге келди. Ал талаада адашып жүргөндө ага бирөө жолугуп, андан: "Эмне издеп жүрөсүң?" деп сурады. "Мен бир туугандарымды издеп жүрөм. Алар кайсы жерде? Мал жайып жүргөнүн айтып коесуңбу?" деди. Ошондо жанагы киши: "Алар бул жерден кетишти. Анткени мен алардын Дотанга барабыз деген уккам" деди. Жусуп бир туугандарынын артынан жөнөп, аларды Дотандан тапты. Алар Жусупту алыстан көрүшүп, ал жакындай электе эле аны өлтүрүүнү чечип коюшту. Анан алар бири-бирине: "Мына түш көргүч келатат. Жүргүлө азыр барып аны өлтүрүп, чуңкурга таштап салалы. Аны жырткыч айбан жеп кетти деп айтабыз. Ошондо анын түштөрүнөн эмне чыгаарын көрөбүз" дешти. Муну Рубейн угуп: "Жок, Жусупту өлтүрбөйбүз" деп аны алардын колунан куткарып калды. Рубейн аларга: "Кан төкпөгүлө, аны чөлдөгү чуңкурга таштап салгыла, колуңарды тийгизбегиле" деди. Ал бул сөздү Жусупту алардын колунан куткарып, атасына кайтарыш үчүн айтты.